Коронавирус инфекциясын жуктургандар акыркы учурда каттала элек, бирок дарыгерлерге пост-ковиддик синдром менен кайрылгандар көбөйдү. Баш ооруп, айлануу, эске тутуунун начарлашы, чачтын арбын түшүшү, сөөк муундардын орушу, алсыздык, жыт жана даам билүүнүн жоголушу, аллергиялык оорулар сындуу белгилер туруктуу мүнөзгө ээ болууда. Ак халатчандар вирус мээнин жана нерв клеткаларынын иштешине терс таасирин тийгизгенин белгилешет. Эгерде ошол симптомдор көбөйүп баратса, же болбосо өтпөсө узак убакытка чейин, анда сөзсүз жана эмчи домчуларга барбай, өзүнүн ЦСМда, ГСВдагы терапевтке, участковый врачтарга, адистерге сөзсүз кайрылыш керек. Ал канча убакытка чейин созула турган болсо, ошончолук осложнение болот. Анан кийин аларды дарылоо узакка туруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кеч боло электе адистерге кайрылыш керек. Как насчет наркотиков? Тутуунун начарлоосу, уйкусуздук, тынчсыздануу, алсыздык жана башка симптомдор айрымдарда узакка, жылдап созулушу мүмкүн. Бул психоневрологиялык белгилер. Мындай учурда психотерапевтке кайрылуу шарт. Мындан тышкары үйдө жагымдуу моралдык жагдай түзүлүшү керек. Муну менен катар мындай симптомдору бар бейтаптар режимди сактоого тийиш, убагы менен уктап, туура тамактанып, витаминдүү азыктарды колдонушу шарт. Ошондой эле сөзсүз түрдө коронавируска каршы эмделүүгө тийиш. Дарыланып өткөндөн кийин 2-3 айдан кийин вакцинаны сөзсүз алыш керек. Кийинки экинчи вакцинаны дагы алса болот. Мындай карама каршы көрсөтмөлөрү жок. Коронавируска каршы эмдөөдөн өтүп, өзүңүзгө ден соолук жана өмүр тартуулаңыз. Аруке Амирдинова, Ала Тоо 24.